Саламатсыздарбы окуучулар? Саламатчылык балдар. Бүгүнкү сабакка маанайыңар кандай? Жакшы. Азаматсыңар. Анда эмесе жагымдуу маанай түзүп алалы. Ордубуздан туруп баарыбыз бүгүнкү сабакта жагымдуу маанай түзүп алалы. Анда эмесе балдар, ырыбыз ырдап коелу, Математик балдарбыз, биздин мазмун калабыз. Аямасак көп иште, мисалдарды талдайбыз. Математик балдарбыз, эшадан мисалдайбыз. Эсептерди чыгарып, уят болуп калбайбыз. Балдар, мына азыр сабакты баштаардын алдында менин колумда сыйкырдуу бутуча турат. Азыр балдар бизден келип, өзүңүздү жумуп, ичинде кандай нерсе бар, ал кандай экенин силер колуңар менен кармалап туруп айтып беришиңер керек, Келгиле, Амир келсин. Кел бул жака, балдарды карайсың. Өзүңдү жумуп тур. Буюңду алып, колуң менен кармалап айтып, анан ал эмне экенин айтып бересиңер, өзүңдү жумган боюнча. Ачпай турабыз. Кел, колду салабыз. Мына коробка. Бул кандай нерсе экен? Колуң менен карма. Кандай? Тоголок. Тоголок экен. Эмне болушу мүмкүн? Эмне болушу мүмкүн? Дагы? Топ. Топ, азаматсың. Демек, туура таптыңбы? Топ, Ал, колуңду сал. Канча жагы бар экен? Кана сыйпап койчу. 4 жагы туура. Эмнеге окшоштуп атасың? Кана көз ачабыз. Эмнеге окшош экен? Үч бурчтук эмеспи? 4 жагы болуп атпайбы? Пирамида, Түрөнү ал. Бул кандай фигура деп ойлойсуң? Тик бурчтук. Тик бурчтук дейт. Кана көз ачып койчу. Туура таптыңбы? Молодец, туура таптың. Түрөнү тандап ал. Эмне сыйпап атпайбы? Кандай фигура бул? Төртбурчтук. Дагы ойлонобуз. Төртбурчтук жалпак. Дагы. Төртбурчтук дейт, туурабы? Төртбурчтукпу? Төртбурчтукпу? Көз ачабыз. Тик бурчтук. Мына төртбурчтук деген бул. Бул кандай фигура? Жалпакпы же бөлүндүбү? Жалпак фигура экен, азаматсың. Балдар, азыр биз мына 2 топко бөлүндүк, Биринчи топ бул жалпак фигуралар 2D. Ал эми экинчи топ болсо бул көлөмдүү фигуралар 3D. 3D фигуралар. Эми балдар, мына 2 топко бөлүндүк. Эми алдыңарда мына ар кандай фигуралардын кесимдери турат, мына алдыңарда. Азыр силерге тапшырма. Силер топко биргелешип, жалпак фигураларды өзүнчө, көлөмдүү фигураларды өзүнчө кылып көрсөтүп бересиңер. Макулбу? Түшүнүктүүбү? Силерде да бар, мына. Жалпак фигураларды өзүнчө бир катарга тизебиз, көлөмдүү фигураларды өзүнчө бир катарга тизебиз. Балдар, экинчи топ биринчи бүттү. Андан кийин биринчи топ экинчи бүттү. Эми айтып бергилечи, мына бул жердеги силерге тапшырма кандай берилди? Фигураларды өзүнчө бөлүшүп тизиңер, азаматсыңар. Мына бул жакта жалаң жалпак фигураларды тизишиптир. Ал эми экинчи катарда болсо көлөмдүү фигураларды тизишиптир. Мисалы үчүн бул кайсы фигура? Кайсы фигура эле? Мына доскада турбойбу? Цилиндр. Бул болсочу? Бул пирамида, туура. А булчу? Бул эмне? Конус, азаматсыңар. Кана экинчи топ эмне кылдык? Айтып бергилечи, ким айтып берет? Кадиш айтып берсин. Көлөмдүү жана жалпак фигураларды силер 2 топко бөлүштүрүп тизиптирсиңер, Эми могу көлөмдүү фигура кайсы фигура эле? Атап берчи. Тик бурчтуктун көлөмдүүсү, туура. Жалпак фигурасы тик бурчтук, ал эми көлөмдүүсү параллель пипет. А бул кайсы? Бул кайсы фигура? Пирамида. А булчу? Цилиндр, туура, азаматсыңар. А булчу? Жок, ошол. Шар, азаматсыңар. А бул кандай фигура? Түйрү. А бул фигура? Тик бурчтук. А булчу? Тегерек, азаматсыңар. А булчу? Жок. Ромб, азаматсыңар. Балдар, силерге жогоруда мына көлөмдүү жана жалпак фигуралардын кесимдилери берилди. Силер болсо аны 2 топко бөлүп көрсөтүп атап бергенге аракет кылыңар. Эми жалпак фигура деген эмне? Алар жашаган жери кагаздын бети. Мисалы, квадрат. Бул кандай фигура экен? Квадрат кандай фигура экен? Жалпак. 2D, 3 бурчтук.
2D тик бурчтук ромб. Эми бул жерде көлөмдүү фигураларды атайынчы. Параллелепипед, шар, 3D, цилиндр, 3D, куб, пирамида, конус, 3D. 3D фигуралар алар мейкиндиктен орун ээлейт. Алардын жактары беттери болот. Мисалы куб жактары квадраттан турат. Мисалы, балдар, бул кандай фигура? Куб. Төрт бурчтук деген бул 2D, а эми 2D'нин көлөмдүү фигурасы бул куб. Мына кубтун жактары анан бети болот экен, Бул көлөмдүү фигурабы? Көлөмдүү фигура. Балдар, азыр мына силерге тапшырма берилет. Менин колумда эмне көрүп турасыздар? Диабот, диабот. Мына азыр ушул диаботтун жардамы менен силер фигураларды түзөсүңөр. Тик бурчтук, квадрат, 3 бурчтук, ромб жана башка айлана, тегерек, мына ушуларды түзсөңөр болот. Макулбу? Анда эмесе алдыңарда диабот менен жүк ташып иштегиле. Мына силер диабот менен иштеп бүттүңөр. Эми Амина, сен кандай фигура түздүң? 3. Амина 3 бурчтук фигурасын түзүптүр. Туура түзгөнбү? Туура, азаматсың. Молодец, отурабыз. Экинчи. Балдар, эми Фатима да өзүнүн түзгөн фигурасын айтып берсин. Кандай фигура? Тик бурчтук түзүптүр, Туура түзгөнбү? Туура, азамат. Балдар, эми Айгүл кандай фигура түздүң? Кандай фигура? Бул тик бурчтук. Мына башка көрүнүп атабы? Азаматсың. Кандай? 4 бурчтук. Жазадык биз. Мына Самира болсо 4 бурчтук жазышыптыр, 4 бурчтуктан экини. Бирөө чоң, бирөө кичине экен, азаматсың. Алима кандай фигура түзүңөр? Ченен 3 бурчтук. Тик бурчтуктан канчаны түзүптүр? Алима 2 тик бурчтук фигурасын түзүптүр, азаматсың. Төрт бурчтук. Анан бул артында да бар экен. Артында тегеректен кичи экен, кичинекейи, орточосу жана андан чоңу бар экен, азаматсың. Балдар, büyük сабак силерге түшүнүктүү болсо, жест менен биргизебиз. Эгерде түшүнүктүү болсо, бармагыбызды өйдө көтөрөбүз. Эгерде сурообуз бар болсо, колубузду көтөрөбүз. Ал эми сабак түшүнүксүз болуп калса, эмне кылабыз? Бармакты каптал менен көрсөтөбүз. Түшүнүктүүбү? Анда эмесе колубузду жест менен көрсөтөбүз. Кана сабак түшүнүктүүбү, же суроо барбы, же сабак түшүнүксүз болуп калды. Кана бармактар, кол, манжалар менен көрсөтөбүз. Азаматсыңар. Демек, баарыңарга сабак түшүнүктүү болуп туруп, баарыңар тең бармагыңарды өйдө көтөрүп көрсөтүп атасыңар. Азаматсыңар. Балдар, мына büyük сабак аягына келип кетти. Видео тапшырма. Мына биринчи 2D жана 3D фигураларды өтүдө. Мына ушул 2D жана 3D фигураларды ар кандай материалдардан үйдөн жасап келгенге аракет кылган. Макулбу? Büyük сабакка. Түшүнүктүүбү? Анда эмесе саламатта калгыла.